Тамак аш өндүрүүчү Адис Шиня Мацугучи таттуу кошулмалар менен жасалган Япон элинин сый тамагын даярдоодо. Көрүнүшү кооз болгон бул азыкка Теңир тоонун жаратылышынын түсү чагылдырылган. Ахар жана агары деген желатиндой ингредиенттер. Ошонусу менен бышыргандан кийин кесип, анда бир жуманын ичинде кыргатыш керек. Нарында кооз тоо, кызыл тоо, жашыл тоо, анда дениз, дария не, таза дария бар. Ошондой имажи менен жасадым. Япония өлкөсүнөн келген ыктыярчы бир айыл бир продукт долбоорунун негизинде учурда Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде эмгектенип, өз өлкөсүнүн улуттук тамак ашын жергиликтүүлөргө үйрөтүү ишин баштоодо. Япондордун кохакуто аттуу бул улуттук тамак ашы дасторконго момпосуйдун ордуна коюлуучу азык болуп саналат экен. Аны даярдоо үчүн 1 саат керектелип бышырылат, андан соң 1 жума кургатылып, атайын башчыларга же идиштерге даярдалат. Эмесе даамын көрөлү. Сонун экен. Ишкерликке басым жасайсыз деп атат. Мына жакын. Теңир тоо койнунда ар кыл багытта ишкерлик кылган коомдук уюмдар менен жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнүн башын бириктирген отурум өткөрүлдү. Башкы максат эки тараптын ортосунда натыйжалуу байланышты түзүү. Анткени Нарын облусунда айыл чарба туризм өнөр жайды кайра иштетүүгө карата мыкты мүмкүнчүлүк бар. Андыктан аны колдонуу менен экономиканы көтөрүү, жумуш орундарын түзүүдө тараптардын бири-бирине колдоо көрсөтүшү башкы маселе. Бир нече кластер түзөбүз атат. Бул айыл чарба багыты боюнча бул эт, сүт, мөмө жемиш кластерин, ошондой эле картошка, бал, балык ушул багыттагы кластерлерди түзүп ишкерчиликти өнүктүрөбүз деген аракеттерди көрүп атабыз. Эми биздин облус бул эле айыл чарбасы эмес, андан тышкары тоо кен тармагы дагы мындай өз деңгээлинде жогорку деңгээлде десек да болот. Өзгөчө көмүр өндүрүү, алтын өндүрүү ушул багыттарда иш жүргүзүп атабыз. Анан гидроэнергетика, туризм тармагы, анан билим берүү ушул багыттарга негизинен көрүп басым жасап, бизде дагы болгон акча каражатты ушул тармактарга жумшайга аракет көрүп атабыз да. Нарын облусунун аймагында түзүлгөн мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, киреше табууда ишкерлерге ар тараптан колдоо зарыл экендиги отурумда айтылды. Айрыкча бизнес план түзүү боюнча билим жетишсиз, ар кыл багыттагы долбоорлор боюнча маалыматтар аз. Насыя алууда күрөө маселеси көңүл өткөндүгү айтылып, облус жетекчилигинен колдоо керектиги белгиленди. Ишкерлерде акча болуп атат. Бир жерде болсо аларды ошо билим берүү, бизнес план түзүү, кагаз жазуу, жана ошону эле көзөмөлдөп туруп, ошо экспортко чыгаруу, товардын сапатын жакшыртуу жана көмүскө экономикадан чыгарып туруп эле кадимкидей жанагы салык маданиятына өтүү болуп эсептелинет. Тегерек стөлдү ошо Кыргыз Республикасы Соода өнөр жай палатасы демилгелеп, Борбордук Азиядагы Ханс Зайдел фондусу доктор Макс Майердин колдоосу аркылуу өтүп атат. Өлкөдө бизнести 2026 жылга чейин өнүктүрүү боюнча министрлер кабинетинин программасы кабыл алынган. Анын алкагында тегерек стол отурумунун жыйынтыгында алдыда жарым жыл ичинде ишкерликти өнүктүрүү боюнча план кабыл алынып, көйгөйлөрдү чечүү жана өнүгүүгө багыт алууга карата план кабыл алынды. Чапара Садыкказиева, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.